Бул жерди көрдүңүздөр. Бул жерде өткөндө ошо тамчыны оңдоттурайын деп өйдөгө чыксак, потолоктор уже бизге кооптулук жаратып түшүп атат да, монтипчи. Азыр үстүгө да бирөөгө чыгаргандан корком чындыгында. Бул Манас шаарындагы номер 11 Адамбай Калашев атындагы мектептин кошумча корпусу. Мында 230 бала билим алат. Имарат 1991 курулуп, ичинде 4 окуу классы жана китепкана жайгашкан. Мектептин эскилиги жеткенден улам чатырынан суу өтүп, кулап калуу коркунучунда турат. Өзү бул жерде башталгыч класстардын окуучулары билим алышат. Болгон 4 класс бөлмөдөн турат. Абдан кичинекей тар. Класстардын квадрат метрлери 18 квадрат метр түзөт. Балдарыбыз 3-төн 4-төн отурганга туура келет. 91-жылы салынган мектеп финский типте салынып да. Анан азыркы мезгилде көрүп атасыңар, аягында авариялык түрдө. Өткөн эле ушул эле жерде биздин китепканабыз да жайгашкан. Китепканабыздан өткөн эле мына ушул жерден потолок түшүп кетип, полностью түшүп кетип. Анан өзүбүздүн күчөбүз менен кайрадан оңдогонго туура келди да. Азыр үстүнө чыгарып потолокту оңдотойлу десек дагы астына үстүнө адам чыга албайт. Себеби аябагандай мындай кооптуу абал бизге түзүлүп атат. Мына бул жер өткөндө эле жамгырдын кесепетинен ушул жерде потолок түшүп кетти, мындай караган түшүп ататкандай эметкенен, бирок өзүбүздүн күчөбүз менен мына тайошторду көрүп балдарга коопсуздук үчүн ушуну жаратып койдук. Бирок бул деле мындай убактылуу эле да балдардын ден соолугуна, өмүрүнө абдан кооптуу. Мына көрүп атасыңар, бүт баары түшүп кеткен. Көп жактагыра кайрылдык, жаздык. Азыр ушул эле мектепте бизде 230 окуучу билим алууда да. 2 сменада жүргүзүлөт. Класстарда деле ушундай кооптуу абалдар бар. Эгер сиз киргизип көрсөтүп кетейин. Мектеп мугалимдери жаан-чачын учурунда сабак өтүү кыйындай турганын жашырышпайт. Шыптан суу өтүп, чатырындагы жыгаштар сынып жаткандай добуштар чыгып турат. Жамгыр жааганда бизге үндөр угулат да, жамгырдын үнү угулат. Анан кээде жамгырдагы тамчылайт да, мына жерденчи мына төгүндө отурган балдарды жылдырабыз да, бул жака кошуп, 3төн кылып отургузабыз. Могул жерде окуучуларды алабыз да бул жактан. Кычыраган үндөр угулат үстүдөн. Баягы кычыраган дегенде баягы жыгаштар сынып аткандай сезиле болчу. Ооба, мына потолоктун үстүнөн үндөр угулат да аны. Мектептин негизги корпусунун курулганына да 20 жылдын жүзү болууда. Сыртынан тыккан мектеп көрүнгөнү менен ичинде класстар жетишсиз. Окуучулар тамактануучу ашканасы болсо мугалимдердин колу менен ылайдан эле курулган. Учурунда бул жерде мектептин кошумча корпусу катары кызмат кылган. Бул имарат биздин мектептин ашканасы. Ашканасындагы биз убагында мугалимдер өзүбүздүн күчүбүз менен ылайдан жасап тургузганбыз да. Ушул жерде себеби класстык бөлмөлөр жетишпегендигине байланыштуу мурда ушул жерде балдар окучу эле. Анан кийин бул жактагы мектеп курулуп калгандан кийин бул жактан ташталып калды дагы, склад тибинде туруп турган да. Дубалдар ылай болчу, потолокторунда эч кандай эме жок болчу, бирок шаардык жергиликтүү бийликтин жардамы менен баягы Мерсиког ысык тамакка кирет дегенде биздин өзүбүздүн элибиздин тургундардын жардамы менен биз заманбап жакшынакай ашкана кылып алганбыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган мектепке кошумча корпус куруу үчүн өкмөткө сунуш берилгенин билдирет. Тийиштүү жооптор келсе, имараттын долбоору даярдалмакчы. Биз аларды бергенбиз. Алар бергенден кийин алар өзүнүн жайдыгына дагы облустук комиссия түзүп, биздин берген сунушубузду алар карап чыгат. Облустук комиссия карап чыккандыр уже. Анан облустук комиссия карап чыгып, ооба чындап эле ушу мектепке курууга зарылдыгы бар деп облустук комиссия чечим чыгарып, кайра Кабминге же аппарат президент сунуш жаса, анан алар ушуну ишти баштагыла деп бизге тапшырма берилсе, биз ошо сиз айткандай проектилерди, долбоорлорду канча орунду, канча эмне кылыш керек, сиз айткандай спорт зал, актовый залдары менен куруу берим боюнча анан иш-чаралар башталат. Тошкучу айылындагы номер 11 Адамбай Калашев атындагы мектепте жалпы 475 окуучу билим алат. Башталгыч класста окуган 230 окуучу шыбынан суу өтүп, көчүп калуу коркунучуна турган корпуста окууга аргасыз болууда. Мектеп жетекчилиги окуучуларды негизги корпуска көчүрүүнү көздөп жатат. Бирок анда класстардын жетишсиздигинен окуу убактысы 3 нөмөткө көбөйүп кетет. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.